Барыңыздардан бир жолу салам достор. Бул биздин видеонун экинчи части. Эгерде азыр көрүп жаткан болсоңуз, келе жаткан 8 март байрамыңыз менен куттуктаймын. Сиздер менен Фаберлик компаниясынын золотой директор Жакыпова Нуризат сиздерге тааныштырып кетейин. Видео бош идиштер деп аталат. Мен өзүм колдонуп, өзүм заказ берип, колдонуп, сиздерге реалдуу отзыв берейин, өзүм иштетип көргөн нерселерди реально айтып берейин деп колдонуп бүткөн идиштер жөнүндө айтып берип атамын. Бул менин жеке менин өзүмдүн оюм. Эгерде мага өтө жаккан болсо, сонун экен десем, мүмкүн сизге жакпашы мүмкүн. Сиздин бетиңиздин териси башкача болушу мүмкүн, сиздин кабыл алууңуз башкача болушу мүмкүн. Мүмкүн мага жакпаган нерсе сизге идеально түшүшү мүмкүн да. Ошондуктан бул менин жеке оюм, бирок ушул отзывдарга ориентир алып заказ берсеңиз болот продукцияларды. Мен биринчи частинде ошо үй бүлө, үйдү жыйноого, үйдү тазалоого арналган же ден соолукка пайдалуу болгон чайлар жөнүндө айтсам, экинчи частьте бул жерде азыр менде сулуулук темасында көбүрөөк болот. Биз колдонуп жаткан мисалы үчүн тональный кремдер, кашка арналган каражаттар, же кремдер, ушундай продукциялар боюнча болот. Дальше өзүңүздөр көрөсүздөр эмнелер жөнүндө экен. Азыр менде ушундай эки коробочка турат. Булар детский колготки жана ушундай ич кийимдер. Жаңы жылда новогодний деп өзүмө заказ кылганмын. Өзүм кийдим, колдондум. 100% хлопок дегени туура. Аябай жакты. Жууп дагы көрдүм. Эч кандай түлөп же жаман болуп сүзүлүп кеткен жок. 2-3 ай кийдим уже. Өтө жана кымбат брендовый ич кийимдер бар. Мисалы үчүн мен ошондой кийгем. Менин досум Парижден алып келип, бул башкача да. Ошондой сонун, эгерде сиз только брендовый ич кийим кие турган болсоңуз, сизге жакпай калышы деле мүмкүн. Бирок биз көпчүлүк учурда базардан эле алабыз. Базардагы эң жакшы деп алынган ич кийимдер менен бирдей экен. Баасы дагы ошондой, примерно 3 набордо 3 болчу. 3 ич кийимге 3 трусыга 300 сомдой төлөндү, 400 сомдой төлөндү окшойт. Примерно 150-200 сомдон түшүп калды ар бири. Баасына ылайык заказ берсе болот. Тем более белекке берсек, аябай сонун ушундай өзүнүн пакетиги менен болду. Оформлениясы сонун, түстөрү прям кып-кызыл гүлдүү менен аябай сонун, мындай жагымдуу экен. Жаңы жылга белек кылып өзүмө заказ кылган болчумун. Актады. Мындай жакпады деп айта албайм. Андан кийин детский колготки из хлопка. Это прям находка. Бомба. Чындыгында эле айтайын, мен мурда мани берчү эмесмин. Азыр мен өзүм кызым бар. Кызыма эң кичинекейин кийгизебиз. Размер канча экен бул? 92-98. 92-98 размер эң кичинесин кийгизем азыркы учурда. Мен азыр экөөсүн кийгизип жатам, ак жана малиновый. Буга эле параллельно мен башка базардан жакшы көрүп, кызык балаң болгондо ала берет экенсиң, толтура колготкилерди алып, алар алалары сүзүлүп, анан уже өзүнүн формасын жоготуп, жуугандан кийин шылпыйып, резинкалар кармабай страшный болуп калды да. Именно Фаберликтин колготкилерин канча жолу кийгизсем дагы, канча жолу жуусак дагы түлөгөн дагы жок, өзүнүн формасын дагы жоготкон жок, кайра жууган сайын сонун болуп чыкып калат экен да. Ошондуктан сунуштаймын. Сөзсүз түрдө мен уже на вырос дагы экөөнү алып койдум. Садикке барганда дагы кийет башка депчи. Ошондуктан сонун ар түрдүү түстөрү бар, ар түрдүү гүлдөрү менен бар, узорлору менен бар. Сиздерге сунуштаймын. Эгерде 10 балл кое турган болсок, мен 10 балл бул колготкиге кое алам. Детский колготки с хлопка 100 ден деген азыр мен учурда кийгизип жатамын. Bundan жукка мындай капроновый сыяктуу дагы сонун колготкилер бар. 60 ден мисалы үчүн детский сонун колготкилер бар. Сунуштайм. Кечиресиздер. Эми айтканым үчүн экен. Андан кийин мен бул жерде эми сулуулукка өтүп кете берейин. Патчы, мен ушундай патчы маскаларды колдоном, аябай көп колдоном, бирок көпчүлүк учурда муну шашып эле ыргытып салам да. Бирок буларды мен эмне үчүн алып калдым? Сиздерге булар жөнүндө бир аз кызыктуу маалыматтарды дагы айтып кетейин, лайфхактарды айтып кетейин деп алып калдым. Бул маска Beauty Lab сериясынын маскасы, экспресс маска, аябай тез таасир берүүчү, лифтинг и сияние. Биздин бетибиз сөзсүз түрдө уже 20 жаштан өтө баштагандан кийин биздин бетибиз ылдыйга карай, тартылыш күчү бар, тартылуу күчү бар, физика. Куйла баштайт. Биз ушундай маскаларды колдонуп, массаждарды жасап, биз бетибиздин формасын алып жүрсөк болот. Мен азыр 29 жаштамын. Мен өзүм жашыма билбейм, менин бетим мага жагат да. Бул масканы мен бир жумасына бир, хотя бы 2 жумада бир сөзсүз түрдө колдономун.
любой эле ушундай тканевый маскаларды колдонуп жатканда эртең менен колдонушубуз мүмкүн, кечинде колдонушубуз мүмкүн. Бул сиздин желанияңызга карата. Эгерде сиз эртең менен колдонуп жаткан болсоңуз, бул эч жерде жазылган эмес, лайфхак. Муздак суунун астына бир аз кармап туруп, муздак сууда анан бетиңизге койсоңуз, сиздин бетиңиз эртең менен отёкший болот, беттерибиз ишип калат, уктайбыз, бетиңиздин отёгун алат, өзүнүн функциясын дагы аткарат. Эгерде ошол сизге лифтинг жана жылтыратуу, сияние бере турган болсо өзүнүн жумушун аткарат. Эгерде увлажнение болсо, сиздин бетиңизди жумшартканча отёкторду алып, бетиңиз прям эртең менен по-любому уйку сурап аткан болобуз. Сонун кылып, мындай бодрый кылып коет да. Эгерде сиз кечинде коюп жаткан болсоңуз, анда сөзсүз түрдө ысык суунун астына бир аз коюп, бир минут, 2 минутта коюп, ысытып алып туруп койсоңуз, сиздин бетиңизге расслабиться эткенге жакшы жардам берет. Сиз бетиңизди уже эс алганга даярдайт да. Эгерде бетиңизге кечинде муздак коюп алсаңыз, сиздин уйкуңуз деле ача бериши мүмкүн. Мындай уктоого, эс алууга даярдалып жаткан организмге бул анча жакпайт да. Ошондуктан кечинде койгонуңузда бир аз жылытып алып коюңуз. Анан эгерде мен көпчүлүк учурда бетибизге туура келбей калат, кесилген, мына жерлер акча болуп калат, бул жерлер тийбей калат, көтөрүлүп калат, бул жерлер тийбей калышы мүмкүн. Эгерде тканевый маска сиздин бетиңизге ылайык болбой жаткан болсо, кайчын алып, ошол кайсы жериңизге чоң болуп жаткан жерин мындай кесип, анын үстүнөн 2 кабат кылып бастырып кое берсеңиз болот. Сиздин бетиңизге тканевый маскалар канчалык деңгээлде жакшы жармашса, ошончолук эффекти жакшы болот. Бул маскалар сонун. Анан бул сериянын ар түрдүү немелери бар, витаминный маскалардын түрү бар. Бул прям ультра тонкий, бетиңизге ушунчалык сонун жабышат, тонкий, бирок эффекти жакшы. Бул именно витаминный, бетибизге энергия берет. Мен көпчүлүк учурда буну эртең менен колдоном. Бир жака шашып жөнөп калабыз. Айрыкча мен өзүм түнү иштейм. Көпчүлүк учурда видеолорду тартамын, түнү командам иштеймин, түнү интернетте отуруп калам эле. Онлайн болгондуктан көпчүлүктө түнү, анан эртең менен бир жака жөнөгөндө уставший болосуң, мындай вялый болуп турганда, мен ушундай сонун маскаларды колдоном, бетиме сонун сразу жардам берет да. Андан кийин мен өзүм колдонгон, бетиме колдонгон сүйүктүү кремдерим жөнүндө айтып кетейин. Бул крем жөнүндө айтып кетейин. Artikul 1049 менин эң сүйүктүү кремдердин бири. Көпчүлүгүнө жакпайт бул. Анткени мындай кандайдыр бир пораларымды тосуп койдум, мындай тешикчелер болот да бетте, ошолорду тосуп прям мага жакпады дегендер бар. Бирок мага жагат бул. Мен өзүм мисалы үчүн бир мастер-класска барсам, бир тааныштарым, туугандарымдын алдына барып калсам, эгерде 10 адам болсо, 10 адамга тең мен коюп көр, сага жагабы жакпайбы деп берем. Бунун флакондон аябай сонун, жакшынакай да. 10 адамдын сөзсүз түрдө 5-6, даже 6-7сине жагат. Көпчүлүккө жага турган крем, кээ бирөөлөргө жакпайт да. Бул бетти бир аз кургатып жибериши дагы мүмкүн, бирок бул кремдин эффекти кандай? Эффект фотошопа. Жанагындай Ucam камера, Beauty Lab деген эмелер бар, Beauty Cam деген камералар бар. Мындай бетиңиз азыр мен мисалы үчүн эч кандай эффекти жок сүйлөп жатам, ошол камера менен сүйлөсөңүз, же ошол камера менен видео тартсаңыз, же сүрөткө тартсаңыз, бетиңизди сонун кылып, мындай кылып тартып, тырыштары болсо жоготуп, угрирлери болсо жоготуп, бетиңизди гладкий кылып берет. Бул крем сиздин бетиңизге дал ошондой эффект берет. Сиз эгерде тональный колдонбосоңуз, пудра колдонбосоңуз, ушул кремди сүртүп алсаңыз болот. Бетиңизде эч кандай тональный жок, пудра жок, бирок бетиңиз сонун жылмакай, бетиңиз мындай ровный, түсү дагы бирдей. Даже мындай жашы 50-60тан өтүп калган эжелер беттери мындай куйлуп, лифтинги жоготкон, ылдыйга мындай куйлуп калган беттер болсо, аларды даже подтягивать эткенге жардам берет моментально. Сонун крем. Бирок бул эми мындай ушул кремди коюп койсоңуз эле болду, бетиңиз ошондой болуп калбайт. Бул албетте ошол бир күнгө, мисалы үчүн же бир кечеге арналган да. Бирок эң сонун жардам бере турган крем. Мен сөзсүз түрдө, мен уже Фаберликке катталгандан бери, мына 3 жылдан бери мен адашпасам 5-6 жолу сөзсүз түрдө колдондум, 5-6 жолу алдым. Мен даже башка кремдерди, ушул лайфхак айтып кетейин. Мындай кремдерди колдонуп калсаңыздар, ушундай флакондор сизге жакса, мен муну аламын дагы. Мындай кылып, бул жерин ачып, башка өзүмдүн сүйүктүү кремдеримди куюп коем. Ачып туруп, бул жерде
крем кое турган эмеси бар, дозатору бар, үстүнө кайта тартып бере турган. Ушул эмесин ылдыйга түшүрүп туруп, бул жерге мен өзүм каалаган кремди бул жактан куюп, мындай кылып койсом, жанагы крем азыр мен ылдыйда турат да дозатору. Мен кремди куюп койгондон кийин иштетип баштасаңыз кадимкидей деп астындагы дозатор үстүнө тартып биздин кремибизди куюп берет. Мен эң жакшы көргөн кремдердин бири, в общем. Андан кийин дагы көйүп кетет, мен азыраак сүйлөгөнгө аракет кылайын. Анда термальная вода Викон сериясынан мен азыр бетиме деле колдонуп турамын. Сөзсүз түрдө мен постоянно колдономун буну. Бул эмне үчүн колдонулат, Бул биздин бетибизге дополнительный уход берет, бизге кошумча кам көрүү берет. Викон сериясы бул ошол айрыкча өтө чарчаган, постоянно макияж менен же постоянно сиз мегаполисте жашайсыз, сизде мындай кир, чаң шаарда сөзсүз түрдө ошондой да биздин бетибизге аябай зыян, машинанын түтүндөрү зыяны, ошондой аябай ритмде жүргөн адамдарга бетине дагы атайын өзгөчө кам көрүү керек. Мен ушул сериянын кремдерин, ушул сериянын продукцияларын сөзсүз түрдө колдономун. Бул мен кечки кремимдин астынан коюп алам же макияждын астынан сөзсүз түрдө ушул термальная воданы колдонгонго аракет кылам. Эң сонун жана эми бул восстанавливающий крем для лица дегенди айтып кетейин. Биздин бетибизди калыбына келтирүүчү крем. Мен муну до конца колдондум. Калып кетсе мен өзүмдү күнөөлүү сезе берем. Чындыгында калып кетти деп ичим ооруйт. 5-6 жолу кое турган крем мусорго ырыт бердим депчи. До конца колдондум. Бул эмне кылып берет? Именно жанагындай эле айткандай, Викон сериясынан биздин бетибиздеги чарчап, кыйналып турган бетти прям бодрый кылып, бетибизди кайра калыбына келтирип, бетибизди жашартып бергенге жакшы жардам берет. Следы усталостин алып берет атат, чарчаган бетибизди сонун кылып, мындайча айтканда жашартып берет да. Ушул каражаттар жөнүндө айтып кеттим. Андан кийин Bloom деген серия, бул менин апамдыкы, мен кызым ойноп келип калыптыр, түгөнгөн. Бул жөнүндө айтып кете берейин деп чечтим. Жыты аябай приятный. Өзүңүздөрдүн апаларыңыздарга, эжелериңиздерге заказ берип алып берсеңиздер болот. Сөзсүз түрдө апама аябай жакшы көрөт. Жытын эле жакшы көрүп, кечке сүртүнүп ушундай кыла берет да. Эффекти жакшы болду. Мындай тырыштары кетип, бети жумшарып, кандай десем, бетим өзүмө жагып атат, сонун эле крем экен деп калды. Ошондуктан сунуштан Bloom деген бунун дневной, ночной и сывороткасы бар, вокруг глаза бар. Эгерде комплексно колдонсо, сонун эффект болот. Бул бальзам для рук деген бар. Pro руки сериясынын кремдери аябай сонун. Pro руки, Pro ноги дегендер бар. Бальзам бул кутикулаларга дагы жакшы. Мындай биздин тырмактарыбыздын мындай кутикулалары бар, чекеси. Мындай менде дайым мынтип эт тырнакка окшоп өсүп, мындай аркага кайрылып, сыйрылып ушундай эле болот да. Тырмагымдын алдыда сөзсүз түрдө ашыкча эттер жүрөт да, сыйрылган. Бул мен ушул кремди колдонгондо, ушул бальзамды колдонгондо андай чыкпайт. Анткени бул бизге керектүү минералдарды, керектүү майларды, витаминдерди жеткирип бергендиктен менин ушундай кутикулаларымдан ашыкча нерселер чыкпайт. Бул кремди мен жакшы көрөм, бальзам жакшы көрөм, бирок азыркы учурда жок болуп жатат. Мунун ордуна мен Pro руки деген ушул эле сериянын бир аз башкачараак кремин алып колдондум. Эми мен силерге эмнелер жөнүндө айтып кетейин. Бет темасын бүтүрө берели. Тональный кремдер. Тональный крем экөөсүн колдонуп бүткөнмүн мен. Артикул бирөөсү 61-74. Бул тональная сыворотка, прям суюк болот. Бетибизге аябай сонун, сүрткөндө билинбейт. Бетибизге мындай по ощущениям бетибизде тональный крем бар экенин сезбейбиз көпчүлүк учурда. Жакшы плотно покрывать этип берет бетибизди. Мен бетимде сепкилдер, веснушкалар мурда бар эле, азыр анчалык билинбейт, бирок ошону дагы такыр билинтирбей койгонго аракет кыламын. Мага жакты. Экинчисин колдонуп жатам, түгөн элек. Бул 6309 азыркы учурда даже чыкпай калды окшойт. Бул с омолаживающим эффектом, с омолаживающей сывороткасы бар составында. Моментально койгондо мелкий морщинкалар эгерде болсо, менде андай жок пока. Менде мимический бир аз морщинкалар бар. Ошолорду же мен апам дагы колдонот. Мындай мына жердеги
тартып подтягивать этип жана бул плотно покрывать этип берет. Сиз эгерде тойго, бир корпоратив, бир вечердагы бир важный жакка барсаңыз, ушундай плотный мындай коюу жаба турган кремдерди колдонсоңуз жакшы макияж сонун чыгат, а бул бир аз легкийраак. Экөөнүн кимисин тандайсың десе, мен көпчүлүк учурда муну тандайт элем, анткени бул ушул тональный кремди, сыворотканы колдонгондо комфортно жүрөсүн. Мындай жыргап сонун болуп жүрөсүн да, мындай бетиңде маска тургандай билинбейт, достор. Бул губка менен мен бетин эме кыламын. Фаберликте ушундай дагы губкалары бар, ушундай аксессуарлары бар. Бул мен кызым ушундай тиштеп жаман кылып салган үчүн муну таштап атам. Сөзсүз түрдө кайрадан мен заказ кылып койдум. Бизге тональный кремдер эмне үчүн гладко турбайт, эмне үчүн бетибизге ровно жабышпайт деп айтат да көпчүлүгү. Билинип калат, маскага окшоп билинип калат депчи. Жок. Биз колубуз менен сүрткөндө же кандайдыр бир туура эмес ушундай аксессуарларды колдонгондо бизге тональный кремдерибиз бетибизге ровно коюлбайт да. Ушундай спонждор же Фаберликте дагы эме бар. Кичинекей спонж бар, азыр менде мына жерде бар экен. 105 сомго 5-6 штук. Азыр жок экен бул жерде. 105 сомго 6 штук спонжиктер бар, кичине 3 бурчтук. Ошолордан колдонсоңуздар болот же мына ушул спонжду колдонсоңуздар болот. Эми кашка арналган крем, эме жөнүндө айтып кетейин, карандаш жөнүндө. Бул менде түгөндү, мынакей башка жок. Мен кашымды кантип боёйм? Мен кашым өзү аябай сонун, мындай плотный, өзүм мына көрдүңүздөр, каштарым мындай калың. Бирок мен мына учун анан бир аз форма берүү үчүн ушул карандашты колдоном жана мындай өзүнүн сонун щеткасы бар. Ошол щеткасы менен мындай кылып тарап коем кашымды. Ушул мен мурда карандашты көп колдонбочу элем. Азыр именно ушул карандаштын мен экинчисин колдонуп жатам. Демек, мага жакты. Эгерде кашыңыздарды ровный кылып, аккуратный кылып жүрүүнү кааласаңыздар, ушул карандашты заказ берсеңиздер болот. Бунун 3 түсү бар. Темный, светлый жана экөөсүнүн ортосундагы. Мен темныйын заказ кылдым. 55-63 деген артикулдагы. Бул Face Control деген база под макияж, макияждын астында основа под макияж, тональный кремдин астынан буну сүртүп алсаңыз, бетиңиз прям жылмакай болуп калат. Тональный крем эч кандай бир кынтыгы жок коюлат да. Бирок азыркы учурда бул чыкпай калган. Мен последний колдонуп бүттүм муну. Бул азыркы учурда жок, 62-17 экен артикул, азыр жок. Бирок эң сонун. Азыр мен ушунун ордуна жанагы 1049 деген эффект фотошопа деген крем дедим, кымбат крем, мен ошону колдоном. Ошондон бир аз легкий берип туруп, мындай жука сүртүп туруп, жука сүрткөндө ал бетимди тегиз гладкий кылып коет, жылмакай кылып коет да. Ошондон кийин тональный крем койсом, тональный крем прям идеально жабышат. Буну даже биздин визажисттер, белгилүү визажисттер дагы ошол кремди ошентип колдонушат. Андан кийин мен айтып кетейин, бул аял кишиге эң сөзсүз түрдө керектүү боло турган. Мен буну проба үчүн заказ кылып көрдүм, колдонуп көрдүм жакындарыма, өзүм для интереса колдонуп көрдүм. Негизи менде мындай тердеп, жыттанган проблема жок. Бирок ушул влажная салфетка, именно дезодорант влажный салфетка. Тердетпей, жыттандырбай турган, колтукка арналган влажный салфетканы заказ кылсаңыздар болот, кыздар. Сиздердин чөнтөгүңүздөрдө, сиздердин сумкаңыздарда сөзсүз түрдө болуш керек. Бул 50-60 сом. Зато сиздер өзүңүзгө уверенно жүрөсүздөр. Мүмкүн бир күнү даже 2 жолу ушуну колдонуп калган учурлар болот да. Өзүңүзгө мындай жыт келип атабы, сразу туалетке кирдиңиз, мейманга барып каласыз же жумушта жүргөндө эле бир өзүңүздүн кабинетиңизде эч ким көрбөй турганда тарта аласыз, арчып коесуз, өзүңүзгө приятно, айлана чөйрөңүзгө приятно, и өзүңүзгө уверенно жүрөсүз. Эң полезный нерсе. Андан кийин ополаскиватель для рта деген именно мына Эксперт Фарма сериясынан оозго арналган ополаскиватели для чувствительных зубов. Без фтора, без спирта. Эч кандай спирт жок, фтор жок составында. Эгерде тишиңиз аябай чувствительный болуп, тез ооруп, ысык суукта дагы зыркырап кеткен тиштер болот, же эмали жукарып кеткен тиштер болот.
ошондой тиштерге сонун жана биздин мүлктөрүбүз ишип ооруп канап тиш жууганда канаган тиштер болот сөзсүз түрдө сиздерге ушул каражатты сунуштайм. Мынакей ополаскиватель для полости рта, для чувствительных зубов деп турат. Бул мына эксперт фарма медицинский знагы турат. Демек бул даже жөн гана оозубузду чайкап койбостон бул кам көрүп лечение кылганга жардам берет да. Биздин оозубуздагы биздин тишибиздеги проблемаларды жоготконго жакшы жардам берет. Андан кийин ошо ооздун темасы болду. Мен өзүм иштеткен зубная пасталарды мен до конца ушинтип колдономун. Зубная пасталар жөнүндө айтып кетейин. Фаберликте мынандай зубная паста бар. 200% деген. Мынакей 200% деген бул обычный зубная пасталарга караганда 200%ке күчтүү же 200%ке экономичный деген зубная паста. Фаберликтин ушул зубная пастасын колдонгон адамдар 100% баарына жагат. Баасы 150 сом, иногда акция менен 100 сомдон келип калат. Прямо аз гана аласыз. Мына жерде даже көрсөтүп койгом, мынакей карасаңыз. Бир аз гана аласыз. Бир будай дебейм, бир жүгөрдөй кичинекей аласыз. И ошол сиздин тишиңизди жууп тазалап бергенге жетет да. Бул концентрированный, мындайча айтканда, ушундай 2-3 штук зубная пастанын күчүн ошо бир эле зубная пастага киргизип койгон. Аз эле колдоносуз, көпкө жетет да. Ал эми бул зубная ушунун эле жанындагы отбеливающая концентрированная зубная паста бул агартуучу эмес, жөн гана ошол тишти жууп тазалап берүүчү зубная паста болсо, бул ошонун эле отбеливающий, агартып берүүчү. Биз агартуучу, отбеливающий зубная пастаны эсиңиздерде болсун, кайра эле күнүгө колдонгонго болбойт. Анткени ал эмальды агартам деп чувствительный кылып, аябай сезгич кылып салат да. Бунун составында, отбеливающийдин составында ушундай тишти мындайча айтканда кырып сала турган немеси бар, ингредиенттер бар. Ошондуктан мен сөзсүз түрдө аралаштырып колдономун. Жана бул экстра свежесть деген зубная паста, бул деген айырмасын айтып берейин. Булар тишти жуут жана кам көрүп, жана биздин мүлктөрүбүзгө, биздин тиштерибизге лечение кылганга дагы жакшы жардам берсе, бул биздин тиштерибизди жөн гана жууп, приятный запах берип, баягы тишибиздеги тамактардын астатыктарын алып, тазалап, жагымдуу жыт эле берип турат. Бул ошого плюс биздин тиштерибизге кам көрүп, лечение берип турат да. Ошондуктан бул жерде мындай плюс деген знактары бар. Бул жөн гана. Эмне үчүн бул арзан эле заказ кыла бер дебестен, ушундайды микс кылып колдонсоңуздар сиздерге жакшы болот. Андан кийин тиштин немесин бүтүрүп коелу. Мен ушул зубная щетканы с ионами серебра деген күмүштүн иондору бар зубная щетканы 1 жылдай эле колдондум. Уже болбой калдым, мынакей көрүп турасыздар. Ошондуктан бул зубная щетканы мен дагы Фаберликтин дагы башка с углем деген зубная щеткасы чыккан, ошого алмаштырдым. Белгилүү блогерлер, белгилүү биздин жылдыздар дагы именно ошол зубная щетканы колдонуп экен. Мен көрүп бааладым чындыгында. Бул уже срогу бүттү. Бирок мен эң сүйүктүү зубная щеткам ушул болчу. Фаберликте ушундай зубная щеткаларга чейин бар да, ошол үчүн айтып кетейин дедим. Зубная щетка гана эмес, мындай бритвалар дагы бар Фаберликте. Обычный бритваларга караганда мындай эч кандай кесип, андай кылып раздражение бере берет, прям кырып атыштырып салат. Андай кылбайт. Бул өзүнүн защитный мындай жашыл пленкасы бар, защита кылып тура турган терини. Жана обычный бритвалар бир жолку деле уже моңкусо, бул 3-4 жолу колдонгонго жетет. Намного экономичный, көпкө жүрөт. Жана бул фигурное туалетное мыло, самын, самындар. Ар бир адамга керек. Бул жөнүндө ашча сүйлөштүн кереги жок. И шампунь. Бул шампуньдун башка мисалы үчүн жанагындай эле зубная пастада айткандай эле шампуньдун дагы чачыбызды жууп, тазалап, жана майланышкандарын алып, чачыбызды свежий кылып бергенге арналгандары бар. Жана ошол эле чачыбызды жууп, тазалаган менен бирге чачыбызды мисалы үчүн кам көрүп, чачыбызды азыктандырып, чачыбызга кандайдыр бир витаминдерди бере турган шампуньдар бар, минералдарды бере турган шампуньдар бар. Бул шампуньдун максаты, бул шампуньдун кандай десем, милдети өзүнүн акчасы арзан эле, чачыбызды жууп, тазалап бергенге арналган болгону. Уход кылып бергенге эле арналган да. Для нормальных и лишённых блеска волос.
чачыбыз жылтырабай калган, бозорайып калган чачтарга арналган. Вот, ушунча нерсени айттым. Ушунун баары жеке мен өзүмө жана үй бүлөбүзгө тиешелүү болсо, ушунча нерсенин арасынан бир гана нерсе жеке күйөөмө тиешелүү болуп чыкты. Бул болсо дагы дезодорант, антиперспирант, эркектерге арналган антиперспирант. Ар бир үй бүлөдө эркектер бар, колдонушу керек. Жыты приятный, жыты жагымдуу жана эффекти сонун. Бул 48 саат болуш керек. Азыр мен силерге көрүп беремин. Жок, 48 саат эмес экен, 24 саат эле, ошо бир күнгө эле арналган. Приятный жыт берип турат жана эч кандай тердетпейт, сасытпайт. Сизге дагы, күйөөңүзгө дагы жагымдуу, баасы кымбат эмес. Именно бул Celsius сериясынын мага бүт продукциялары жагат. Жаккан үчүн ошо күйөөмө заказ кылып беремин. Ушундай мен сиздерге сонун обзор кылып бердим. Сиздерге жагат деген ойдомун. Мындан ары дагы мен каналыма пайдалуу видеолорду киргизип турамын. Бизнеске тиешелүү видеолордон киргизип турганга аракет кыламын. Каштарды боёо, макияж жасоо, чачка кам көрүү, бетке кам көрүү боюнча дагы сиздерге сонун видеолорду киргизип турганга аракет кыламын. Подписка болуңуздар, комментарий жазып туруңуздар. Мен Instagram баракчама, TikTok баракчама дагы катталып койсоңуздар аябай ыраазы болом. Рахмат.